Урматтуу депутаттар, мурунку среда күнү чыкмак эле, анан тилекке каршы ошол биринчи сөздөрүмө караштуу областтык ГКМБ чакырып ошо 2 күн допросто жүрдүм. Анан эми бүгүн улантып коеюн, эми көп нерсени айта албайт экенмин. Баягы следственный купия деп расписка бердим. Бирок эми башкалардын четинен айта берсем болот экен. Ошондуктан мага жакшы көрүнбөйт экен. Эмнеден баштайын? Урматтуу Алмазбек мырза, баягы карагыла президентти деле карап, мындай кайрылуу болуп атат. Үнүн чыгарып койсуңарбы? Ысык айыл өкмөтү, Алмалуу айылы, Кант шаары, Лагвиненко, Чоңдалы, Лагвиненко, Нова Покровка, Ивановка, станция Ивановкага, Нурманбет айылына, Бирдик айылына, Сынташ айылына, Милафан айылына, Нова Покровка, Люксембург айылдарына бизге бала бакча керек. Бул ушул курултайда кайрылууда. Анан кийин мынакей азыр өзүңөр көрөсүңөр, ушул ар бир айтылган айылда бирден бала бакча катылып турат. Мына бул Красноречкадагы бала бакча 90-жылдан бери турат. 2002-жылы депутат болгондо ушуну өткөртүрүп бердим эле, бош болчу. Андан кийин баягы калп эле Тажикстандан качып келген жарандар деп квартирага киргизип койгон кишилер бар экен азыр. Мына 5000 сомдон 6000 сомдон ошолордон аренда таап, мына жөн эле турат. А бирок өкмөттөн кайрылып атат. Бала бакча салып бергиле депчи. Килеген бала бакча. Мына бул деле катталды деп ойлоп жүрүшөптүр. Бирок мына ак приёмы передачаны каттабай коюптур. То есть правоустанавчий документ жок. Эмнеге ушундай кылып атат? Мына Ивановка айыл өкмөтү деди. Мына ол өкмөт 2009-жылы өткөрүп берген могу имаратты. Дагы эле бош турат. Эң таң калыштуусу ушундан 100 метр жерде 60 миллионго мектеп салынды, мектеп жок деп. А бирок 100 метр жерде турат мынакей. Мынакей көрүп атасыңар, 2009-да өткөрүп берген. Бул бала бакча болбогондо эмне бул? Мына ошондуктан мен да таң калып атам да, эмне үчүн даже президентти калп айтып атышат да, эчтеке жок деп. Бул баягы мен айтып аткан, ал өткөрүп берди бир министр 93-жылдан бери ушуну басып отурат. Мына муну эмне кылат? Анан кийин прессада айтат, тартып алып атат депчи. Тартып алып карагылачы кебетесин. Жок, бала бакча өзүнө жакшылык кылган жок, элге жакшылык, бирок элдин сөзү кандай? Бала бакчаны басып алып чоңдор бербейт деген. Мынакей. Бул жараксыз болуп калды, ачыгын айтканда. Мындай уятта министр киши муну басып эмне кылат? Анан кийин айтат, прокуратура жаман, тиги жаман, тартып алып атат. Жок. Анан карагылачы мына документке. Башында залог койгон киши жок. Жөн эле мамлекеттин акчасын алып, мамлекетти төлөй албай, мамлекеттин бала бакчасын залогко коюп, мына алып алышкан. Бул кылмыш да. Ошол үчүн баягы айтып коет элем да, кээ бир блогерлер айтып атпайбы, мына тартып алып атат. Жок, тартып алган жок. Бул мамлекеттин мүлкүн кайтарып алып атышат. Туура эмес, мыйзамсыз басып алгандарды. Мына бул Алмалы айыл өкмөтүндө 91-жылдан бери мына бала бакча иштебей турат. Катылып турат. Мына жакында баягы сүйлөшүп атыр шеердегилер чыгарттырдым эле. Анан каттадык деп коюптур. Мына прокуратурага да калп айтыпчы. Бирок бүгүнкү күндө катталбай кайра эле катылып турат. Мына мен өз эсебим менен муну оңдоп атам. Молодец, губернатор акча бөлүп берди. Мен рабочийлердин акчасын төлөп берип атам. Мына оңдолуп буйруса жакында ишке кирет бул. Бирок эмне үчүн мына Алмалы айылда бала бакча жок деп жанагы делегат айтып атат. Делегаттарга ким үйрөтүп атат аны? Ошо жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, аким. Мына ол Василек деген бала бакча, Люксембург айыл өкмөтүндө бала бакча жок деп атат. Бирок бала бакча бар. Бул да 2000-жылдан бери бош жатат. Айласы кеткенде айыл өкмөт өткөрүп бербегенден, көсүмүштү. Аким өткөрүп бербегенден. Айла жок, сотко кайрылып, соттун чечимин былтыр чыгарып алышты. Муну кыйнабай эле мындай берип койсо деле болмокта. Мына бүгүн күндө бош турат. Кант шаарында. Кант шаарынын остаткасы бүгүн 40 миллиондон ашык акча. Ушуга акча салып туруп, президентке кайрылбай, өкмөткө кайрылбай өздөрү жасап койсо болобу? Болот.
Мына мен байкайрылып, Гострой молодец, терезелерин айнектеп берди. Бирок шуга окшогон катталбаган объекттер аябай көп болуп атат. Мен арасынан чыгарып айтып атканым бул ири чоң бала бакчалар. Жалаң эле бала бакча. Бул майда чудасын айтсам бир 18дей бала бакча. Мен бу жерге бир 7-8 чоңураак бала бакчаларды. Мына ошол эле Люксембург айылында мага чөтө жакшы көрүнбөй жатат. Люксембургбу? Бул Люксембург айыл өкмөтүндө такыр катталбай калган корейстер отуруп алган экен, 49 жылга алып, катталбаган бала бакчаны кантип алган түшүнбөйм. Соттошуп жүрүшөт. Катталбаган өкмөт өткөрүп бир электе эмнеге эметип жүрөт? Мынакей такыр эчтекеси жок, документтер жок. Бир эле земля отводу бар экен, ушу айылны кеңеш берген, айыл өкмөтү. Аны да мыйзамсыз берип койгон. Мына өзүңөр карасаңар болот. Такыр катталбаган, эчтеке жок. Правоустанавливающий документ зданияга жок. Мына госимущество өткөрүп берген жатат. Бирок корейстер бекер колдонуп жүрөт ушунча жылдан бери. Шаарда бала бакча жок. Анан кийин президентке кайрылып атышат, уялбайчы. Президент салып бер деп элге. На самом деле, мына бир айыл өкмөттө эки килеген бала бакча турат. Экөө тең иштебей турат. Акчалар да бар. Бул да бала бакча. Мына бул мэрия бир жагы госрегистр. Эми мэрия менен госрегистр өздөрүнө каттабаса анда өзүңөр ойлосоңор, мына бала бакчаны мен жакында мэрияга айттым, мына өткөрүп бердим эле, жаңы жылдын алдында каттап алышты. Анда да кызыкты, госимуществода жүрөт бир здания. Жарымысы жөн эле здания деп, жарымысы бала бакча деп жүрөт. Эми бир бала бакчаны экиге бөлүп берип койгон экен. Мен оюмча бул өтө туура эмес. Мына архивден эскисин алып чыктым. Эмнеге муну каттабай койгон эски документтерин ошо таң калыштуу да. Документтер деле бар экен, бардыгы бар экен. Эми мына госрегистрда, мэрияда каттап алышты буйруса. Бирок бир чети бул бала бакча. Бул мурункусын баягы айтпадым белем, аты жөнүн айтпай эле коеюн, эми өткөрүп берди. Бул Кыргызстанда эң чоң бала бакча, 600 орундук. Бүгүн жарымысы мектеп, жарымысы бала бакча. 91-жылы жабылган бойдон бул турду. Эми муну алган чиновник жакында өткөрүп берди, эми фамилиясын айтпай эле коеюн эми. Эми Акылбек Сенбекович өткөрүп берди. Рахмат ал кишиге. Бирок эми ушунчалык чоң нерсени ошо жергиликтүү бийлик көргөн деген, муну эмне үчүн көргөзүп атам? Бул аларда деле кеп эмес. Эмне үчүн катталбаган нерсе азыр көрөсүңөр спутниктен. Ошо жерде жаңы мектеп салынып баштаган. Ушу мектептин жанындачы. Бу жерде Мистин дагы мектеби бар, чоң 320 миллиондук. Мына бул мектеп. Бул мектепте катталбай калыптыр, ошо Мистин атында калып калган экен. Жакында азыр каттайт, буйруса өткөрүп. Оценкасы болду 320 миллион сом болду. Жандагы эле бала бакчанан ар жактан азыр көрөсүңөр спутниктен жаңы мектеп салынып аткан. Ушуну каттабай, ошо жаңы мектепти бузуп, анан микрорайон салып, жеке менчикке бүгүн сатып берген. Бер жагын мына, муну көрсөңөр, картада көрүп турат, эски мектеп, жаңы мектептин имараты турат. Мына уже 15-жылы жаңы үй сала баштады жанына. Мына бүгүн уже бир микрорайон салып койду. Жандагы участокка 3 жергиликтүү кеңештин 3 депутаты участок салып, мына особняк салып атат. Эмне ошол үчүн бүгүн отвод болуш керек, катталыш керек. Мектептердин жанына, эмне үчүн деген 3 2 гектардан бар экен мектептердин жанына, ошолордун баарын мына бул да мектеп, Новопокровка деген айылда. Бул мектепти СКХ убагында биздики деп сатып берген экен. Бирок мен 76-жылдагы архивден документ таптым. Сельсовет салынган экен, сельсоветке берилген экен. Сельсовет бул мамлекет. Кандайча менчикке бул деле корейстер, жанагы чокунга бир корейстер бар экен, ошол проповедниктер ошолорго берилген экен, 3 объект. Бирок биз өзүбүздүн мечиттерибизди жаап атабыз ошол эле маалда. Мынакей 76-жылдагы документти алып чыктым. Эми бул деген правоустанавливающий документ, бул первичный документ. Мына жерде турат сельсоветтики депчи, мамлекеттики. Мен ойлоп атам, правоохранительный органдар муну все-таки иш козгоюп, бирдеме кылып, мындай аягына чыгат деп ойлойм. Анан ушундай объекттерибиз аябай көп. Мен бир гана кайрыларым президентке. Бирөөнү отургузгула, бирөөнү чапкыла дегенибиз жок.
Жоқ дегенде ушул объекттерибизге, табылган объекттерге 10 миллиондон болсо да bir 50 миллион bir акча бөлүнсө, бүгүн эми 2 район. Оюңузду бүтүрүп алыңыздар. Анан кийин мындай да Өзгөн району, Ысык Ата району өзгөчө район кылып бөлдүк. Демек өзгөчө иштеш керек. Эгерде булар азыр реформаны туура эмес кылып койсо, демек Кыргызстандын баары реформасы туура эмес болуп калабы. Ошондуктан Ысык Ата району биз алдында болуп баардык нерсени жасашыбыз керек. Суранарым ушул мектептерге bir 50 миллион болсо, 5 мектеп бүтүп, 5 бала бакча бүтүп калган турат да. Анан кийин суранарым баягы дагы бир жолу жаңы аким келиптир, жаңы баштаган иштердин баары сонун болуп атат. Мына комиссия түздү, кабыл алганга молодец кыз экен, жашыраак экен. Бирок мен оюмча биз колдошубуз керек. Мен да колуман келген баарын колдойм бу кызды. Мына А дегенде келгенде мына билим берүү системасына взятка берип, эмени карматты счетный палатаны, комиссия түздү. Анча-мынча иштей албаган айыл өкмөттөр жумуштан айдап атат. Ошол үчүн анча-мынча бая крыша кылып жүргөн айыл өкмөттөргө суранар элем. Келген жаңы келген şu акимге тоскоолдук кылбай, иштей албаса айдаш керек да, анан менин кишим эле анан тиги бола тибе дегенди токтош керек да. Ошондуктан мен ойлойм, 2 район, Ысык Ата менен Өзгөн району бул өзгөчө эме бердик да, шанс бердик. Ошону жасашыбыз керек да. Рахмат.